Аламдын сыймыгы Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламдын өмір баяны. Үндөштүргөн Илгиз Шамырзаев. Биринчи бөлүм. Баш сөз. Жер бетинде жашап өткөн инсандардын эң көрүнүктүүлөрү жана эң өзгөчөлөрү Азирети Адам алейхиссалам баш болгон бардык пайгамбарлар. Албетте, ошол пайгамбарлардын даражасы эң улуусу, эң кемели, эң акыркы пайгамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам экендигине шек жок. Анткени ал өзүнөн мурунку бардык пайгамбарлардын бардык улуу ахлактарын жана жогорку кулк мүнөздөрүн өзүндө көрсөтүп, Хатамул Анбия мааниси менен бардык пайгамбарларга төрө, алар алып келген диндердин негизги өзөгүнө мураскор, өзүнөн кийин келген, анын тарбиясы жана жол көрсөтүүсү менен кемелине жеткен миллиондогон олуяларга, күнөөдөн алыс ак ниет пенделерге устат жана мугалим болгон. Анын нуру бул дүйнөнү жарыктандыруусунан мурун бүтүндөй аалам кайгыга чөмүлүп турчу. Жандуунун баары бири-бирине тиш кайрап, бардык жансыздар жаназасы мал, ал эми адамдар түбөлүктүү жок болууга өкүм кылынган жетим сыяктуу көрүнчү. Бардык аалам ал алып келген нур аркылуу шаңданып, жүрөк сүйүнткөн укмуштуудай зикир жана шүгүр мечитине айланган. Тирүүнүн баары кастыкты таштап достукка өтсө, жансыз аалам Аллахтын чеги жок даанышмандыгы менен инсандардын өкүмү астындагы кызматкер абалын өткөн. Адамдар түбөлүп жок болуп кетүүдөн кутулуп, Халыкы Зул Жалалдын Жалал ээси жараткан чексиз бактылуулук өлкөсүнүн бейишине чакырылган сыйлуу конок абалына киришкен. Ааламга мээримдүүлүк катары жиберилген ал шаңдуу пайгамбар адамдардын түнүн күнгө, кышын жазга айланткан. Бир кумарпозго эң жөлөкөй, жаман адатын таштатуу канчалык машакаттуу жана канчалык узак убакытка созулган түйшүк экени белгилүү. Ал эми ааламдын сыймыгы, салтанат ээси пайгамбарыбыз алдоордогу караңгы, жырткыч жана тоң моюн элди канжан менен жуурулушуп, күнүмдүк жашоолорунун ажырагыс бөлүгүнө айланып калган үрөйдү учурчу жаман көнүмүштөрүнөн абдан кыска убакытта жалгыз, эч кандай кыйынчылыксыз арылта алган. Өз перзенттерин тирүүлөй жерге көмгөн жапайы коомдон маданият жагынан алдына ат салдырбаган элдерге маданиятты үйрөтө турган улуу даражалуу коом түзгөн. Коом катары абдан төмөнкү деңгээлге түшкөн. Ар бир жашоочунун ар бир күнү коркуу менен өткөн караңгы дүйнөгө жаралган хидаят нуру алып келген бактылуулук эрежелери менен кыска убакыттын ичинде жогорку түшүнүккө ээ жана улуу адеп ахлактуу адамдар жашаган ишенимдүү, тынч, коомдук жашоону түптөгөн. Мына ушундай жан дүйнөсү нурдуу Азирети Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам бардык дүйнөнүн душмандыгына жана ар түрдүү тоскоолдуктарга карабастан 23 жылда ишке ашырган бул руханий жана материалдык ыңкылап дос душмандын баарын айраң таң калтырган. Таухид мүдөөсүн өз жонуна артынган күнү анын ишенимин, ойлорун бөлүшчү жер бетинде бир да жан жок болчу. О дүйнөгө аттанаарынан бир аз мурунураак Арафат тоосундагы бүт адамзатка кайрылган коштошуу кутбасында болсо, алтындан чынжыр, тогоо сыяктанган саны 100 миңден ашуун сахабалары бар болчу. Бүгүн болсо 1400 жыл өткөндөн кийин ал алып келген нурдун айланасында өңдөрү башка, тилдери башка, бирок ишеними жана көңүлү бүтүндүк ичиндеги 1,5 миллиарддан ашуун үммөтү бар. Аны дайыма эстешет. Жашоолору ал алып келген түбөлүк мыйзам менен айкалышып турат. Аалам китебинин терең сырларын эң мыкты деңгээлде түшүндүргөн жана аны үйрөткөн. Андыктан ал үйрөткөн даанышмандыктан куру калган философ ааламдагы чыныгы акылмандыкты таба албайт. Жүрөгүн, рухун шек күмөндөрдүн иримине кабылтып, акылын келжирек тантык кылат, өзүнө кошуп, башкаларды да адаштырат. Анын Кур'ан ахлагын өзүнө жол башчы кылбаган ахлакчы менен ал алып келген жашоо мыйзамдарын жактырбаган социологдун, адамдарды багыттаган жери ахлаксыздыктын, дүрбөлөңдүн жайы болуп чыгат. Жазуучу андан адеп үйрөнүп илхам албаса, дайыма маңызы жок, руханиятсыз жана кемтик чыгармаларды жазат. Чечен анын сүйлөө ыкмасын билбесе жана эмненин негизинде сүйлөөнү андан үйрөнбөсө, сөздөрүнүн адамдардын жүрөктөрүндө, рухтарында терең таасир болбойт. Адабиятчы анын тунук адебин үйрөнүп өздөштүрбөсө, адепсиздиктин баткагына өзү баткандай эле башкаларды да батырат. Аскер башчы анын согуш саясатын билбесе, жеңилүү ызасын тартуудан, зулумдук менен жырткычтык кылуудан өзүн тыя албайт. Жетекчи анын жетекчилик сыпаттарын билбесе, жашоодо толук маанидеги ийгиликке абдан аз жетет. Чебер анын үлгү, сабак алуучу назары менен ааламга, нерселерге,
insanga карабаса, табият баткагынан өзүн куткара албайт. Мугалим анын мээрим, сүйүү жана кубаныч тартуулаган тарбия усулдарын билбесе, оз ыйпасы кемтик болуп, көздөгөн ийгилигине жете албай калат. Канчалаган нерселерди унуттурган, эскирген жана кулак укпас абалга алып келген убакыт, ааламдардын төрөсүнүн нурунан чачыраган жарыкты унутуп, эстен чыгаруу мындай турсун, балким дагы да алуулонтуп, бүгүнкү күнгө чейин ашыктык жана ага болгон арзуу менен жеткирип келген сыяктуу, кыяматка чейин да дал ушундай жаркыраган нурдуу элес менен жеткирээрине эч кандай күмөн жок. Бүгүн анын бактылуу улук доорунан агып келген куттуу насыйкаттары жана айткан сөздөрү рухтарыбызды, көңүлүбүз менен жан дүйнөбүздү өзгөчө бир таттуулук, өзгөчө бир шыктандыруу жана өзгөчө бир таасир менен шыңга бөлөп, бизге жаңы жашоо, жаңы сүйүү, жаңы үмүт, жаңы дем күч берүүдө. Ушундай улуу пайгамбардын үлгүлүү өмүр баянын калемге алуу, ошол нур булагынан бул кылымдын караңгылыгын жаркыткан шоола тартуу, абдан зор жана сыймыктуу оз ыйпа катары, абдан кылдат жана так мамилени талап кылаары шексиз. Буга чейин Расул Акрамдын өмүр баяны жүздөгөн жолу жазылган. Бирок анын инсандык сапаттары менен пайгамбарлык милдетинен келип чыккан руханий өзгөчөлүгү тең салмакталып, окурмандарга сунуу боюнча жетишээрлик деңгээлде көңүл бурулгандыгын айтууга болбойт. Сиер деген пайгамбарыбыздын өмүр баянын чагылдырган китептер. Сиерлер жана тарыхый китептер ошол кездеги коомго байланыштуу окуяларды ырастаган тарыхый булак катары пайгамбарыбыздын инсандык өзгөчөлүктөрүнө көбүрөөк токтолушканы менен анын пайгамбарлык макамдыгы, улуулук жагына анчалык деңгээлде көңүл бурушкан эмес. Деги анын пайгамбарлык жагындагы тирүү жанда кездешпеген кемелинин, укмуштуудай өзгөчөлүгүнүн таасын билинүүсү ошол теңдешсиз затка карата чыныгы урмат жана чыныгы баш ийүү сезимин ойготот. Чындыгында анын үммөткө бардык жактан имам жана өрнөк экенин көрсөтүү муктаждыгынан улам инсандык жактары тууралуу албетте сөз кылуу керек. Атүгүл абдан орчундуу. Бирок анын улуулугун түшүнө билүү үчүн сырттан карагандарга бир гана инсандык жактарын баяндоо жетиштүү эмес. Ошондуктан ага ылайыктуу урмат көрсөтүп, сүйүлүүсү үчүн пайгамбарыбыздын даникке окшогон инсандык касиети тууралуу сөз кылганда, ошол даниктен өсүп чыккан бейиштеги көркөмдүү туба дарагы сыяктуу руханий өзгөчөлүгүнө, пайгамбарлык касиетине кез-кезде көңүл буруп, кароо зарылчылыгы келип чыгат. Мисалы, ал заттын базарда карапайым бир көчмөн адам менен бир атты соодалашуусуна караганда, пайгамбарыбыздын чыныгы ички дүйнөсүн, руханий жагын аңдап түшүнүү мүмкүн эмес. Мындайда акылды топтоп, анын буракка минип, көктү жарып өтүп, Жабраилди да аркада калтырып, тээ Кабы Кавсейнге чейин көтөрүлгөн пайгамбарлык жагын эске салуубуз керек. Мына ошондо гана анын инсандык жактары менен пайгамбарлык касиетин бириктирген көпүрө жана тең салмактуулук курулушу мүмкүн. Көп убакытты талап кылып жазылган колуңуздагы бул эмгекте жогорудагы маселелерге жогорку деңгээлде көңүл бурулду жана дасыккан адистердин дыкат талдоосунан соң сиздерге сунулду. Эмгек бүгүнкү замандаштарыбыз оңой түшүнө турган тилде, окуганда кыйынчылык жаратпоочу усул менен жазылууга аракет кылынды. Бүгүнкү адамзаттын башкы көйгөйлөрү ааламдардын төрөсү Азирети Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламды толук мааниде тааный албагандыгынан, чыныгы бейнесин биле албагандыгынан жана ал алып келген динге кош көңүл кароосунан ага сүйүү жана арзуу менен кучак жая албагандыгынан улам келип чыгууда. Дүйнөнүн руханий жабырлануусу да, көйгөйү да, тынчтыгын жоготуп, бактысыздыктын сазына батуусу да жогорку себептерден улам болууда. Адам баласы пайгамбарыбызды түшүнүп сүймөйүнчө жана жашоо тартуулаган эрежелерин өзүнө жол башчы кылмайынча, бул көйгөйлөрдөн, түйшүктөрдөн жана бактысыздыктан кутулуусу мүмкүн эмес. Адамзат пайгамбарыбызды таанууга мажбур. Ошондуктан бул эмгегибиз пайгамбарыбызды бир аз да болсо түшүнүүгө себепчи болсо, өзүбүздү бактылуу деп эсептейбиз. Сизге китепти ачып берип, өзүбүз коштошоордон мурда эмгектин жазылуусунда аз дегенде менчелик жан үрөп, колдоосун жана жардамын эч аябаган кымбаттуу, илимдүү мугалимдериме, кадырлуу улууларыма жана урматтуу кесиптеш досторума бул жактан кайра-кайра чын ыкластан ыраазычылыгымды билдиремин. Сөздөрүмдү ушул кыска, бирок маңыздуу дубалар менен аяктаймын. О Архамар Рахимин, Расул Акрам алейхиссалату вассаламдын урматына бизди анын шапаатына ээ кыл. Сүннөтүнө баш ийүүчүлөрдөн кыл.
бактылуулук жайында анын үй бүлөсү жана сахабаларына коңшу кыл. Омин, омин, омин. Мекке доору. 1-бөлүм. Пайгамбарыбыздын дүйнөгө келишинен мурда болгон окуялар. Расулу Акрамдын пакиза ата теги. Аллах Таала Азіреті Адам алейхиссаламды адамзаттың атасы қылып жаратқанда, Адам алейхиссалам башын өйді көтеріп, аршы аладан нұр менен Ахмад деп жазылған чоң жазуыны көрөт. Қызығып, о Аллах, бұл қандай нұр деп сұрайды. Аллах Таала, бұл сенің ұрпағыңдан шыға тұрған бір пайғамбардың нұры. Анын ысмы асманда Ахмад, жерде Мұхаммед болады. Егер ал болбогондо сени жаратмак эмесмин деп жооп берет. Биз ыйман келтирип кабыл алган бул чоң чындыкты миллиарддаган жылдардан кийин келген ошол нурдун ээси кенин ачыктап түшүндүрүп берген. Бир күнү сахабалардан Абдуллах бин Жабир радиаллаху анху: "О Расулуллах, мага Аллах бардык нерседен эң биринчи эмнени жаратканын айтып бересиңби?" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: Аллах Таала ең обалы өз нұрынан сенин пайғамбарыңдын нұрын жаратты. Ошол нұр Аллахтың құдіреті менен каалагандай еркин саякаттачу. Ал кезде лавхул махфузда, сөзда, бейишта, тозокта, периштеда, асманда, жерда, күнда, айда, адамда, жинда жок эле деп жооп берет. Асманга бардык айбаты менен жарык чачкан ошол нур эң алгач Азирети Адамдын маңдайында жаркырайт. Андан кийин пайгамбарыбыздан пайгамбарларга өтүп олтуруп, Азирети Ибрахим алейхиссаламга чейин келип жетет. Андан анын уулу Азирети Исмаилге өтөт. Пайгамбарлардын атасы катары эскерилген Азирети Ибрахимдин Исхак жана Исмаил алейхиссалам аттуу эки уулу болгон. Азирети Ибрахим алейхиссалам Исхак деген уулунун урпактарынан бир топ пайгамбарлар келээрин Аллахтын илхамы аркылуу билет. Бирок абдан жакшы көргөн жары Ажардан төрөлгөн уулу Исмаил алейхиссаламдан пайгамбарлар келип келбеши күмөн болуучу. Муну менен чогуу акыр заманда бир улуу пайгамбардын жөнөтүлөрүн да билүүчү. Ошол акыркы пайгамбар абдан жакшы көргөн уулу Исмаил алейхиссаламдын тукумунан келүүсүн аябай тилек кылган. Жер жүзүнүн алгачкы ибадатканасы болгон Кааба эң биринчи Азирети Адам атабыз тарабынан курулган. Ал убакыттын өтүшү менен урап олтуруп, жер менен бир болуп тегизделип калат. Азирети Ибрахим алейхиссалам Аллахтан бул куттуу үйдү кайрадан тургузуу буйругун алары менен уулу Исмаил алейхиссалам экөөлөп кайра куруу ишин башташат. Каабанын курулушу аяктаары менен ата бала алакандарын жайып Аллахка: "О Рабби, биздин урпактардан келчү мусулман үммөт ичинен бир пайгамбар жибер. Ал аларга, үммөткө, сенин китебиңди, аяттарыңды окусун жана өкүмдөрүңдү үйрөтсүн. Аларды күнөөлөрдөн арылтсын" деп жалбарышат. Аллах Таала да жүрөктүн түпкүрүнөн чыккан бул дубаны жоопсуз калтырган жок. Азирети Исмаил алейхиссаламдын урпагынан пайгамбарлардын төрөсү Азирети Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламды жиберүү менен дубаларын кабыл алды. Бул акыйкатты ааламдын сыймыгы да мен Ибрахим атамдын дубасымын деп айтып кеткен. Азирети Исмаил алейхиссаламдын бала чакасы барган сайын көбөйүп олтуруп, Араб жарым аралынын булуң бурчуна тарайт. Алардын ичинен Аднан уруулары, алардан Мудар уруулары жана булардын ичинен да Курайш уруусу башкалардан жогору болуп өзгөчөлөнгөн. Курайш уруусунун ичинен Хашимилер уруусу баарынан көбүрөөк кадыр-баркка жана шарапатка жетет. Бул чындыкты пайгамбарыбыз мындай баяндаган: Аллах Ибрахим алейхиссалам уулдарынан Исмаилди, Исмаил уулдарынан Кинана уулдарын, Кинана уулдарынан Курайшты, Курайштан Хашим уулдарын, Хашим уулдарынан болсо мени тандады. Бардык тарых булактарында белгилүү болгондой, ааламдын сыймыгынан 20 атасына чейинки санжыра төмөндөгүдөй: Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам, Абдуллах, Абдул Муталиб, өз аты Шайба, Хашим, Абду Манаф, Кусай, Мурра, Каб, Луай, Галиб, Фихр, Малик, Надыр, Кинана, Хузайма, Мудрика, Ильяс, Мудар, Низар, Маат, Аднан. Ааламдын сыймыгы пайгамбарыбыздын ата бабалары мына ушулар болгон. Алардын ар биринин тукуму көбөйүп, ар бири көптөгөн жамааттарга башчы, бир канча элдин жана уруулардын түпкү атасы болушкан. Качан гана бирөөнүн эки уулу болуп же бир уруу эки канатка айрылса, сүйүктүү пайгамбарыбыздын теги эң шарапаттуу жана кайырлуу тарабында болгон.
Ар бир кылымда пайгамбарыбыздын теги ким болсо, ал жүзүндө жаркыраган нурдан билинип турчу. 20 атасынан ары уланган санжыра. Санжырачылардын баяндамаларына таянсак, пайгамбарыбыздын 20 атасы Аднан Азіреті Ибрахим алейхиссаламдын урпагынан экени бир ооздон тастыкталган. Аднан менен Ибрахим алейхиссаламдын ортосунда көп убакыт өткөнү, санжырачылардын бир тобу арадан 40 ата өткөнүн айтышат. Жогорудагы пикирлерге таянып, арадан көп мезгил өткөнүн болжолдоого болот. Ушул себептерден улам пайгамбарыбыздын 20 атасы Аднандан Азірети Ибрахимге чейинки экинчи баскычтагы ататек санжырасы терең изилденген эмес. Кээ бир санжырачылар 7, кээ бири 9 муун менен пайгамбарыбыздын тегин Азірети Исмаил алейхиссаламга чейин жеткиришет. Натыйжада ортодо бир канча чынжыр аттап кеткенин көрүүгө болот. Аднандан Азірети Ибрахим алейхиссаламга чейин. Кээ бир алымдар пайгамбарыбыздын Аднандан Азірети Ибрахим алейхиссаламга чейинки санжырасын төмөндөгүдөй катарда беришет. Аднан, Уд же Удат, Мукаввин, Нахор же Сарих, Тайрах, Ярух, Яшчуб, Набит, Исмаил алейхиссалам, Ибрахим алейхиссалам. Башкалардан айырмаланып Ибни Исхак пайгамбарыбыздын санжырасын андан ары Тей Адам ата алейхиссаламга чейин алып барган. Бирок айта кетчү нерсе башка тарых булактары бул санжыра менен бир пикирде эмес. Пайгамбарыбыздын атактуу ата бабалары шексиз түрдө ааламдын мырзасынын нурун Кудайдан келгени бир аманат иретинде бешенесинде сактап келген ата бабалары тууралуу көп деле маалыматка ээ эмеспиз. Пайгамбарыбыздын заман жагынан эң жакын ата бабалары тууралуу гана көбүрөөк маалыматтар бар. Бул жерде алардын өмүр таржымалы жана инсандык сапаттарына кыскача көз жүгүртүү орундуу болот. Кусай. Пайгамбарыбыздын 4-чү муундагы атасы Кусай кадыр барктуу киши болгон. Өзүнүн аты Зайд, анын Зухра аттуу жалгыз иниси болгон. Азірети Адам атадан бери уланып келе жаткан Ахматтын нурун өз бешенесинде алып жүрүү сыймыгы ошол 2-1 туугандан Кусайга насип болгон. Балдардын улуусу болгондуктан үй бүлөгө баш көз болот. Бала кезинен берки жөндөмдүүлүгү менен көңүл чордонунда болгон Кусай чоңойгондо да Меккедеги таанымал инсандардын бири болот. Ишти туура алып баруу, башкаруучулук жөндөмү жана адилеттүү чечимдери менен Мекке калкынын арасында сый урматка татыйт. Ушул себептен Меккени башкаруу милдети да ага тапшырылат. Меккени биринчи ирет конуштарга бөлүштүрүп, ар бир урууну өзүнчө таандык конушка да ал жайгаштырат. Аймактын эң маанилүү маселелери эң оболу анын үйүндө кеңешилип, андан кийин чечим кабыл алынаар эле. Каабанын үстүндө парда жабуу, ажылыкка баргандарды суу менен камсыздоо, конокторду жайгаштыруу, согушка аттанганда асаба тигүү жана Мекке жыйындарынын башчылыгы сыяктуу маанилүү иштер дайыма ага тапшырылчу. Каабанын маңдайында эшиги Каабага караган Кусайга таандык алгачкы үй курулат. Бул үй Меккенин өкмөт үйү же болбосо шаардын маселелери чечилген парламент сыяктуу жай болгон. Кусайдын бул турак жайы тарыхта Дарун Надва деген ат менен белгилүү болуп, хижраттан жарым кылым өткөнгө чейин сакталып келген. Кусай ар бир меккеликтин сүймөнчүлүгүнө айланып, урматка ээ болот. Бешенесинде алып жүргөн пайгамбарыбызга таандык ыйык нур аны Мекке калкынын сүймөнчүгүнө жана жан жолдошуна айлантат. Картайганда салтка жараша үй бүлө башчылыгын сүйүктүү уулум бул коомго башчы кылып сени дайындаймын деп уулу Абдуд-Дарга өткөрүп берет. А бирок Абдуд-Дар бул чоң жоопкерчиликти аркалай алчу сапаттарга ээ эмес болчу. Өмүрүнүн аягына чейин атасынын ордун ээлей албайт. Анткени пайгамбарыбыздын ыйык нуру анын эмес, кичүү иниси Абдуманафтын бешенесинде жаркыраган эле. Анын Хашим, Абдуш-Шамс, Муталлиб жана Науфал аттуу 4 уулу болгон. Хашим пайгамбарыбыздын 2-чи муундагы атасы, бабасы. Меккенин эң алдыңкы кадырлууларынан болуп саналган Хашим соода менен алектенчү. Пайгамбарыбыздын ыйык нуру көздөгөн максатка жакындагандыктан анын бешенесинде ого бетер жаркырап көрүнөт. Бул нурга жараша бир канча мыкты сапаттардын да ээси болгон. Абдан жоомарт болгондуктан бир жылы Меккеде ачарчылык болуп, жегенге нан табылбай калат. Ошондо Шамдан алып келген өзүнө тиешелүү буудайдан ун тарттырып, ак нан жаптырып, бир нече төө, кой сойдуртуп, калың журтка эт, сорпо бышыртып, бүтүн Мекке калкына таратып,
чоң зыяпат берет. Хашим мыкты сапатка ээ, жөндөмдүү, таланттуу, кең пейил, фазилеттүү жана эл аны жакшы көрүп урматтагандыктан анын ысмы үй бүлөсүнө жана уруусуна берилет. Ушундан улам пайгамбарыбыздын чоң уруусу Хашим илер деп аталган. Хашимдин 4 уулу болгон: Шайба, Абдул-Муталлиб, Асад, Абу Сайф жана Надла. Анын уулдарынын арасынан Шайба менен Асадтан тукум уланып, ал эми калган 2 уулунан тукум уланган эмес. Шайба, Абдул-Муталлиб. Пайгамбарыбыздын чоң атасы төрөлгөндө эле ак чачтуу болгондуктан ага Шайба деп ысым беришет. Абдул-Муталлиб анын лакап аты. Ал ушул лакап менен көбүрөөк таанылып, белгилүү болот. Бул лакапка конуусу төмөндөгүдөй баяндалат. Шайба кичинесинде көбүнчө таякелеринин жанында калчу. Бир күнү айылдагы корбо балдар менен чогуу Мадинанын бир аянтында жаат ойношот. Башка балдардын арасында ал бешинесиндеги пайгамбарлардын ыйык нурунан айырмаланып турчу. Балдардын бул жарыш оюндарын көрүү үчүн чоңдордун жоон тобу да ал жерге чогулат. Жаа тартуу кезеги Шайбага келгенде, ал жебесин жаага салып, өзүнө ишенген түрдө жаасын тартаардан мурун бир саамга демин кысып турат да, андан кийин жебени окту кое берет. Жаадан атылган жебе бутага барып таамай тиет. Баары ага таң калып, суктануу менен карап турганда, ал жеткен ийгилигинен улам кубанып, толкундануу менен мындай дейт: Мен деген Хашимдин уулумун. Мен Батха бегинин уулумун. Жебем албетте таамай тиет. Жарышты көрүүгө келген чоңдор Шайбанын бул мактаныч сөздөрүн угушат. Харис бин Абдун Манаф уулдарынан бирөө анын жанына келип сурап, анын чын эле Хашимдин уулу экенин тактайт. Меккеге кайтып келгенде бул адам көргөндөрүн агасы Муталлибке айтып берет. Мындай таланттуу, зирек баланын чет жерде жүрүүсү туура эмес экендигин түшүндүрөт. Муталлиб бул кабарды угаар менен дароо Мадинага барып, Шайбаны алып Меккеге кайтат. Муталлиб жээни Шайба менен Меккенин көчөлөрүн аралап кире бергенде, андан бул бала ким деп сурап калышат. Көз тийип кетпесин деп чочулаган Муталлибдин оозунан кулум деген сөз чыгып кетет. Үйүнө келгенде аялы сураганда да менин кулум деп жооп берет. Эртеси абасы алып берген кийимдерди кийип алып, Меккенин көчөлөрүндө ойноп жүргөн Шайбанын баары ким экендигине кызыгып, баары сурай башташат. Билгендер Абдул-Муталлиб, Муталлибдин кулу деп жооп беришет. Ошол күндөн тарта анын ким экендиги белгилүү болсо да, Шайбанын аты Абдул-Муталлиб, Муталлибдин кулу бойдон кала берет. Абдул-Муталлибдин түшү. Арадан жылдар өтөт. Бешенесинде жаркыраган аалам сыймыгына таандык нур Абдул-Муталлибди Курайш уруусунун башчылыгына көтөрөт. Жайдын аптаптуу күндөрүнүн бири. Абдул-Муталлиб Каабанын жанындагы Хижр деген жердеги салкын жайда уктап жатып, бир түш көрөт. Түшүндө ага бирөө «Тур, Таибаны кас» дейт. Таиба деген эмне? Деп сурайт. Бирок ал түшүндөгү киши суроого жооп бербестен көздөн кайын болот. Ойгонуп кеткен Абдул-Муталлиб толкунданып, Таибасы эмне? Таибаны кандай казат деп түштүн маанисин түшүнө албай күнү-түнү ойлонуп чыгат. Эртеси күнү да ошол жерде уктап калат. Ошол эле түшүндөгү киши кайра келип, «Тур, Барраны каз» дейт. Түшүндө шашкалактаган Абдул-Муталлиб «Барра деген эмне?» деп сурайт. Түшүндөгү киши бул жолу да жооп бербестен көздөн кайын болот. Абдул-Муталлиб көргөн түшүнөн ого бетер тынчсызданып, толкундануу менен ойгонот. Көргөндөрүнүн бул жолда такыр түшүнө албастан, күн менен түндү ошол түшкө таасирленүү менен өткөрөт. Эртеси күнү да ошол эле жерде уктап жатканда, баягы киши дагы келип, «Тур, Маднунаны каз» дейт. Терең уйкудагы Абдул-Муталлиб ал кишиден «Маднуна деген эмне?» деп сурайт. Бул жолу да ал киши суроосун жоопсуз калтырып, көздөн кайын болот. Абдул-Муталлибдин кызыгуусу, толкундануусу дагы да артат. 4-күнү күнү да ошол жерде уктап жатканда баягы киши келип, «Тур, Замзамды каз» дейт. Абдул-Муталлиб «Замзам деген эмне? Ал кайсыл жерде?» дегенде, тиги киши «Замзам такыр түгөнбөгөн, соолубас суу. Ажылыкка келгендердин сууга муктаждыгын ошол суу менен камсыз кыласың. Ал Каабадагы курмандыкка чалынган малдын каны төгүлчү жер менен кыгы көмүлгөн жердин ортосунда. Ала карга келип, ошол жерди чокуйт. Ал жерде кумурсканын уясы да бар» деп жооп берет. Абдул-Муталлиб ойгонгондо эми тынчсыздануусуна сүйүнүч аралашат. Анткени түштүн маанисин чече турган жиптин учун тапкан болчу.
Замзам кудугу тууралуу көп айтылчу, бирок анын кайсыл жерде экенин эч ким билүүчү эмес. Себеби ошол жердин бир убактагы тургундары журкумдуктар душмандар басып киргенде качып баратып, Каабанын бардык баалуу нерселерин Замзам кудугуна ыргытышып, үстүн топурак менен көмүп, белгисиз кылып коюшат. Ошол күндөн бери Замзамдын аты гана калган. Абдулмуталип Замзамдын кайсыл жерде экендигин таап, аны казуу керек экендигин түшүнөт. Дароо издей баштайт. Түшүндө көрсөтүлгөн жерге барат. Ал жерден бир карганын бир жерди чокулап, кайра көккө учуп кеткенин көрөт. Абдулмуталип абдан сүйүнөт. Жылдар бою сырдуу, чындап эле бар жогу дайынсыз кудукту табуу жана анын көзүн ачуу милдети ага буйруган болчу. Замзам суусунун орду табылды. Бир гана казыш керек. Бул ыйык сууну казуу сыймыктуу иш болгондуктан аны башкаларга айтып билдиргиси келбейт. Ошондуктан эртеси жалгыз уулу Харис менен белгиленген жерге келишип каза башташат. Бир топ казгандан кийин айланасы таш менен урулуп тосулган Замзам кудугунун оозу көрүнөт. Абдулмуталип кубанычы койнуна батпай сүйүнүп, көргөн көзүнө ишене албайт. Бирок ишенеби ишенбейби көрүнүп турган нерсе кудуктун оозу болчу. Аллаху акбар, Аллаху акбар деп жаратканды улуктайт. Абдулмуталип жана Курайштын чоңдору. Абдулмуталиптин бул иш-аракетине башынан бери асты эдил байкоо салган Курайштар иштин бүтөөрүнө жакындап калганын баамдашып, уруу башчыларына кабар беришет. Бир аз убакыттан кийин Курайштын чоңдору казылган жерге келип, Абдулмуталипке: "Эй, Абдулмуталип, бул кудук атабыз Исмайылдын кудугу. Анда биздин да акыбыз бар. Бул ишке бизди да ортоктошкул" дешет. Абдулмуталип: "Жок, анте албайм. Бул иш бир гана мага дайындалып, ичибизден мага гана тапшырылды" деп жооп берет. Абдулмуталиптин бул кескин жообу Курайштын чоңдоруна жакпайт. Ичтеринен Ади ибн Навфал мындай дейт: "Сен жалгызсың. Жалгыз уулуңдан башка таянарың жок. Бизге кантип каршы чыга аласың? Бизге теңире албайсың?" Бул сөз Абдулмуталиптин ичин өрттөп кетет. Себеби Курайштар аны эч кимиси жок деп кемсинтип жатышкан эле. Бул сөздөр аны абдан жаман абалга калтырганын жүзүнөн билинет. Бир аз убакыт өткөндөн кийин ичиндегисин мындай төгөт: "Демек, сен мени жалгыз, эч кими жок айыптап жатасың. Ушундайбы?" Суроосуна эч кандай жооп ала албагандан кийин бир аз убакыт ойлонуп туруп колдорун ачып, асманды карап: "Ант ичемин. Аллах мага 10 эркек бала берсе, Каабанын алдында бирөөн сөзсүз курмандыкка чаламын" дейт. Абдулмуталиптин бул сөздөрү дуба да, ант да, уба да болчу. Шамга баруу. Окуя ушуну менен эле бүтпөй турганы белгилүү эле. Ушундай окуялардын себебинен араларында көп жолу түшүнбөстүктөр болот. Бул нерсени жакшы билген Абдулмуталип казуу ишинен убактылуу баш тартып, иштин калыс бирөө тарабынан чечилишин сунуштайт. Сунушу кабыл алынат. Шамда жашаган Саад бин Хузаймды калыс киши деп табышат. Агаларынан бир тобун жанына алган Абдулмуталип Курайштын чоңдору менен чогуу Шамга карай жол тартат. Бирок Аллахтын тагдыры аларды Шамга жеткирбестен токтотот. Абдулмуталип менен жанындагылардын суулары ысык аптаптуу чөлдө түгөнүп калат. Бул алар үчүн айгышкан күчтүү душмандан да коркунучтуу болчу. Абдулмуталип Курайштардын чоңдоруна кайрылганда алар "Суубуз өзүбүзгө араң жетет" деген жоопту беришет. Абдулмуталип менен анын жакындарынын жашоосу чоң коркунучта калат. Эмне кылышса да колдорунан эч нерсе келбейт эле. Анткени чөлдүн ортосунда суу издөөнүн шамалдын артынан чуркоодон айырмасы жок болчу. Абдулмуталиптин суу издеп чыгуусу. Бирок эч нерсеге карабай Абдулмуталип төбөсүнө минип, айланадан суу издеп жөнөйт. Калгандары болсо өздөрүнүн жана жакын адамдарынын суусуздуктан өлө турган убакытты күтө башташат. Бирок көп өтпөй аалам сыймыгынын ыйык нурун бешенесинде алып жүргөн Абдулмуталип бир өрөөндөн өтүп баратып, төбөсүнүн туягы куураган чөптөргө көмүлгөн чоң ташка урунат. Төбөсү чалынып, таш ордунан жылып кетет. Кулабаганга аракеттенип төбөсүнө бекем жабышкан Абдулмуталип бурулуп аркасын карап, көргөн көзүнө ишене албайт. Алоолонуп от чачкан чөлдө тоголонгон таштын чуңкурунан жылт-жылт эткен бир уч сууну көрөт. Төбөсүнөн түшүп, кылычы менен таштын чуңкурун кеңейткенде, суудагы да оргуштап чыга баштайт. Бир аздан кийин чуңкурдагы суу толуп ташыйт. Абдулмуталип артка кайрылып: "Келгиле, силерге да, малыңарга да жете турган суу таптым" деп кубанычтуу кыйкырат. Баары кайрадан тирилгендей сүйүнүшөт. Суу чыккан жайга барып, суусундары канай ичишет.
төөлөрүндө суу карышат. Бир аздан кийин Абдулмуталип баягы суу бербей койгон Курайштарга бурулуп мындай дейт: "Сууга келгиле, сууга. Аллах бизге суу берди. Өзүңөр ичкиле. Төөлөрүңөрдү да суугаргыла. Кана эмне турасыңар, келгиле." Курайштар уялып булакка келишет. Суусундарын кандырышып, төөлөрүндө суу карышат. Чаначтарындагы эски сууларын төгүп, таза суу менен толтурушат. Курайштар Замзар булагын казган колдун аларга сунган муздак жана таза суусун ичери менен ички ааламдары дароо өзгөрө түшөт. Уялып жана өздөрүн күнөөлүү сезишип, Абдулмуталипке мындай дешет: "Эй Абдулмуталип, сага айтаар сөзүбүз жок. Замзамды казуу сенин милдетиң экенин эми түшүндүк. Бул ишке жалгыз гана сен ылайыктуусуң. Замзам маселесинде мындан ары эч качан сени менен талашып тартышпайбыз. Эми калыска баруунун да кажети жок." Ошентип калыска барбастан жарым жолдон кайра Меккеге баары чогуу кайтышат. Меккеге барары менен уулу Харис экөө казууну улантып, аз убакыттын ичинде Замзам суусунун көзүн ачат. Баалуу нерселер үчүн чүчү кулак тартуу. Замзам кудугунан кээ бир баалуу нерселер табылат. Булардын арасында алтындан жасалган эки кийик айкели менен кылычтар жана сооттор бар эле. Кечээ эле Замзамды ачуу ишин Абдулмуталипке тапшырган Курайштын аттуу баштуулары бул кымбат баалуу нерселерди көрүшкөндө ач көздүктөрү ойгонуп, Абдулмуталипке: "Эй Абдулмуталип, бул нерселерге биз да үлүш көрбүз. Буларда биздин да акыбыз бар", деп кайра асыла башташат. Жоомарт жана сабырдуу Абдулмуталип: "Оболо, жок, силердин бул нерселерде эч кандай акыңар жок", деп аларды четке какса да, кийинчерээк беришендигин, айкөлдүгүн көрсөтүп: "Мен баары бир силерге жумшак мамиле жасайын. Ортобузга чучу кулак тарталы", дейт. Буга сүйүнгөн Курайш төөлдөрү: "Абдан жакшы. А чучу кулакты кантип, кандай тартасың?" деп сурашат. Абдулмуталип чучу кулактын жол жобосун түшүндүрөт. 5 талдын бирөө Кааба үчүн, экөө мен үчүн, экөө силер үчүн болот. Кимде эмне чыкса ошону алат. Чыкпаганга албетте эч нерсе тийбейт. Бул усул бейтараптуу болгондуктан Курайштар сүйүнүшүп, Абдулмуталиптин бул айткандарына "Чындыгында ынсап менен чечтиң" деп, анын ынсабына баа беришет. Каабанын ичиндеги Хубал деген буттун айкелинин жанына барып, чучу кулак тартышат. Чучу кулактын жыйынтыгы боюнча Курайштын чоңдорунун бул баалуу нерселерде эч кандай акылары жок экендиги дагы бир ирет айкын болду. Алтындан жасалган кийик айкелдер Каабага, кылыч менен сооттор Абдулмуталипке түштү. Аларга болсо эч нерсе буйруган жок. Ошентип алар каршылык көрсөтө алышпай, маселе ошол боюнча жабылды да калды. Абдулмуталип кылычтар менен соотторду чачтай кылып темирчиге соктурган соң, алар менен Каабанын эшигин жасалгалайт. Ошентип ал Каабаны алтын менен жасалгалагандардын бири болуп калды. Замзам кудугун ачкан учурда Абдулмуталип 40-тын кырына чыккан эле. 30 жылдан кийин Аллах Тааланын ыроолоосу менен балдарынын саны 10го жетет. Ошол кезде ал көп жыл мурун берген убадасын эстейт. Эркек балдарынын бирин Каабада курмандыкка чалуу керек эмес беле? Бирок кимисин? Баары бири-биринен сулуу, сүйкүмдүү. Алардын ичинен Абдуллах эң өзгөчөсү. Абдуллах. Абдуллах Абдулмуталиптин 8-чи уулу. Ички дүйнөсү жана сырткы келбети калган бир туугандарынан айырмаланып өзгөчө. Төрөлөрү менен атасынын бешенесиндеги Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын нуру Абдуллахтын бешенесине өтөт. Анын жүзүнө ошол нур укмуштуудай сулуулук жана сүйкүмдүүлүк тартуулап турар эле. Бирок бул сулуулук менен сүйкүмдүүлүктүн кай жактан жана эмне үчүн келгендигине эч ким акылы жетпейт. Абдулмуталиптин уулдары менен кеңешүүсү. 10 уулу тең бой тартып, эрезеге жетишкен болчу. Берген убадасын унутпаган Абдулмуталип бир күнү уулдарын чогултуп, иштин чоо жайын түшүндүрүп, араларынан бирөө курмандыкка чалынуусу керектигин айтат. Эч ойлонбостон баары макулдугун айтышкан соң, атасынан минтип сурашат. Андай болсо эмне кылалы? Ким курмандыкка чалынаарын кантип аныктайлы? Абдулмуталип мындай абалда эмне кылуу керектигин билчү. Уулдарына кайрылып мындай дейт: "Ар бириңер бирден ок алып, үстүн атыңарды жазып мага бергиле." Эстүү балдар атанын айтканын дароо орундатышат. Ар бири саадактарынан бирден ок алып, үстүнө атын жазып атасына беришет. Абдулмуталип окторду алып Каабаны көздөй жөнөйт. Мындан ары маселе кандай чечилери белгилүү. Хубал деген буттун жанында чучу кулак тартылып, кимдин огу чыкса, ошол курмандыкка чалынат. Ушуга окшогон жагдайларда Курайштар маселени чучу кулак аркылуу чечишчү. Чучу кулак.
Каабанын жанына барган Абдулмутталипти тегеректеп, шаар тургундары топтолот. Аллахка берген убадасын бузбаш үчүн колундагы 10 окту эч ойлонбостон чучу кулакчыга чечкиндүү узатат. 10 окто тең камжандан бүткөндөрдүн ысымдары жазылган. Кайсы чыкпасын, баары бир боорунан бир үзүм үзүлмөк. Чучу кулакчы октордун бирин сууруйт. Октун үстүндө жазылган атты кыргылданган үнү менен Абдуллах деп окуйт. Мээримдүү ата уккан кулагына ишенгиси келбейт. Окту тигил кишинин колунан жулуп алып, оозун кыбырата окуйт. Абдуллах. Көздөрүнө заматта жаш тегеренип, тамагы кыркырап, үнү чыкпай калат. Аталык мээрими ансызда тасып турган атанын муундары ушунчалык көбүрүп толкундап, жок, болбойт деп кыйкырып жибере жаздайт. Бир учурда Аллахка берген убадасын эстейт да, болоттой эрки менен мээримдүүлүк сезимин тизгиндейт. Жан дүйнөсү ураган бойдон жүзүн Каабадан буруп, үмүтсүз үйүн көздөй кадам таштайт. Үйүндө баары аны күтүп жатышкан. Чучу кулактын жыйынтыгынан кабарлары жок. Үйгө кирери менен Абдулмутталиптин көздөрү уулу Абдуллахтын жаркыраган жүзүнө тигилет. Ата мээрими кайра үстөмдүк кылып, сезимдерине жеңилип баратканын сезип, жүзүн башка жакка бурат. Толук моюн сунуу менен өзүнө караган уулдарын көп санага салууну каалабай үн катат. Абдуллах, Аллах курмандык үчүн сени тандады. Бул шарапатты бир туугандарыңдын ичинен сага тартуулады. Бул суук кабар Абдулмутталиптин үй бүлөсүн эле күйүткө салбастан, бүтүндөй Меккени муң кантып кайгыга батырат. Баары жанагы жакшынакай ширин Абдуллахты курмандыкка чалышат бекен дешип, бири-биринен чочулай сурашат. Абдулмутталип өрттөнгөн жүрөгүнө ичи тызылдап ачышканына, океан толкундары сымал толкуган аталык мээрими менен аял сезимдерине да карабастан, уулу Абдуллахты билегинен кармап, туура Исаф жана Наила деген буттардын жанына алып барат. Жүзүнөн нур төгүлгөн Абдуллах кудум эле Азирети Исмаилдей моюн сунган эле. Кабагында кыпындайда капалануу, нааразычылык байкалбайт. Абдулмутталип бир колуна бычак, бир колуна Абдуллахтын колун кармап алган. Курмандык чалуу үчүн баары даяр. Аңгыча топураган үндөр чыгат. Курайш уруусунун беделдүүлөрү келе жаткан эле. Арасынан бири үн катат. Эй, Абдулмутталип, эмне кылган жатасың? Абдулмутталип нур жүздүү уулун бир тиктеп жооп берет. Муну курмандыкка чалам. Бул жооп топтолуп тургандарды бир сестентип, толкундантып жиберет. Дароо каршы чыгышып, эй, Абдулмутталип, бул кылганың кандай? Сен Меккенин чоң эмессиңби? Сен минсең эртең баары сенин кылганыңды жасашпайбы? Баары балдарын курманчала баштаса, тукум курут болуп кетпейбизби? Жыйналган элдин тобу Абдулмутталипке каршы эле. Атүгүл сезимдери, туюулары да каршы эле. Абдулмутталипке болоттой эрки гана тарапкер. Анткени ал жаратуучусуна сөз берген. Аны эмне болсо да баары бир аткаруусу керек эле. Себеби Аллах анын тилегенин берген. Курмандык чалбай коюу ага карата наадандык болмок. Ушул табда Абдуллахтын таякеси Абдуллах бин Мугира ортого чыгып, эй, Абдулмутталип, Аллахка ант болсун. Үзүрлүү себеби болбой туруп, сен аны эч качан курмандыкка чала албайсың. Аны аман алып калыш үчүн керек болсо, бүт байлыгыбызды берүүгө даярбыз, дейт. Абдулмутталиптин сезимдери менен мээрими да жалбарып, андан баланын аман калуусун сурап, жан далбастап жаткандай туюлду. Бирок болоттон бүткөн эрк кебелип да койгон жок. Курайш эли жалынып жалбаруу менен баш тарттыра албашын сезишкенден кийин башка бир сунуш киргизишет. Эй, Абдулмутталип, Абдуллахты алда Шамга баргын. Ошол жерде бир аял бар, көптү билген көрөгөч аял. Батыш менен чыгыштын эли кыйналганда айлап жылдап сапар тартып ошол аялга барышат. Баарынын дартына дарман табат. Сенин ишиңди да жөнгө салат албетте. Абдуллах мууздалат десе келип муузда. Эгерде сени да, Абдуллахты да, бизди да бул арман күндөн куткарчу чарасын тапса, анын айтканын кыласың. Бул пикир Абдулмутталиптин акылына сыйып, Абдуллахты алып дароо Шамды көздөй жолго чыгат. Мадинага барышканда жанагы аял Хайбарда экенин угуп, ошол жакка жөнөшөт. Акыры барып, Араффа аттуу ошол көрөгөч аялды табышат. Абдулмутталип абалы дал өзүндөй түшүндүрөт. Аял минтип сурайт. Силерде бир адамдын куну канча? Абдулмутталип 10 төө деп жооп берет. Көрөгөч аял минтип акыл айтат. Баргында 10 төө даярда. Бала менен кошо ошол 10 төөнү чучу кулак кылчу жериң алып бар. Бир тарапка 10 төөнү, бир тарапка баланы койгула да, чучу кулак тарткыла. Эгер төөлөргө чыкса, төөлөрдү курмандыкка чалып, баланы аман алып калгыла.
Андай болбой балага чыга турган болсо, ар жолкусунда бир кунчалык төө кошуп олтуруп, Раббиңер силерге ыраазы болгонго чейин чучу кулак тарта бергиле. Качан гана төөлөргө чыкканда төөлөрдү курмандыкка чалгыла. Ошентип Раббиңерди да ыраазы кылып, баланы да аман алып каласыңар. Бул кыйын иштин көзү табылганына сүйүнгөн Абдулмуталиптин кубанычында чек жок. Убакытты көпкө созбой, ошол замат Меккеге кайтат. Абдулмуталиптин үй бүлөсү менен Мекке калкы муну укканда кубанычтары койнуна батпай сүйүнүшөт. Чүчү кулактын жыйынтыгы. Меккеге келген күндүн эртеси Абдулмуталип жанындай көргөн уулу Абдуллахты жана 10 төөнү алып Каабага барат. Көрөгөч аялдын акылы боюнча Абдуллах бир жакка, 10 төө бир жакка коюлуп, чучу кулак тартылат. Абдулмуталип кубанычтуу жүзү менен чучу кулакчыга тарт дейт. Чучу кулак Абдуллахка чыгат. Төөлөрдүн санын 20га чыгарышат. Чучу кулакчы кайра тартат. Ок кайра эле Абдуллахты көрсөтөт. Төөлөрдүн саны 30га чыгарылат. Чучу кулак кайрадан Абдуллахка чыгат. Төөлөрдүн саны 40ка көтөрүлөт. Чучу кулак дагы эле Абдуллахты көрсөтөт. 50ге жетти. Чучу кулак Абдуллахты көрсөтүүдө өжөрлөнөт. 60, 70, 80, 90 болот. Чучу кулак кайра эле Абдуллахка чыгып туруп алды. Кудум эле башка ааламдан ошондой буйрук алып жаткандай. Абдулмуталип айраң таң, ичи болсо уйгу туйгу. Чучу кулакты ар бир тартып жатканда колдорун көккө көтөрүп дуба кылып жалбарат. Акырында төөлөрдүн саны 100гө жетет. Кайрадан чучу кулак тартылганда сана аркап карап тургандар жеңилдей үшкүрүнүштү. Анткени чучу кулак бул жолу төөлөргө чыккан эле. Башкалардай эле Абдулмуталиптин көздөрү да кубанычка бөлүнөт. Бирок анын бул кубанычы көпкө узаган жок. Дароо олуттуу болуп, өзүн куттуктоого мүмкүнчүлүк бербей мындай деди. Аллахка ант болсун. Көңүлүм чындап тынчыш үчүн кайрадан 3 жолу чучу кулак тарттырам. Ошентип дагы 3 жолу тартылат. Ар бир жолкусунда кубанычтуу кыйкырыктар угулат. Анткени үчөөндө тең чучу кулак төөлөргө чыккан эле. Кубанган Абдулмуталип Аллаху акбар деп такбир айтып, тизелеп олтура калып дуба кылат. Мына ушинтип Абдуллах курмандыкка чалынуудан куткарылды. Сүйүктүү уулунун аман калганына ушунчалык кубанган Абдулмуталип 100 төөнү Сафа менен Марванын ортосуна алып барып, катары менен курмандыкка чалууну буйрду. Курмандыктар дароо эле чалынып, эттеринен Мекке калкы жакшы эле пайдаланат. Элден калганын карышкыр, ит куш жана башка жырткычтар жешет. Ошол күндөн тартып Курайш жана башка араб урууларынын арасында бир кишинин куну 100 төө бойдон калып калды. Расулуллах да бул адатты өзгөрткөн эмес. Азирети Абдуллахтын ар намыстуулугу. Ошол эле күнү окуя. Жакшылык менен бүткөн ишке кубанган эл акырындап тарай баштаган. Абдулмуталип да сүйүктүү уулу менен шаарды көздөй жөнөйт. Каабанын жанынан өтүп бара жатышканда атасынан бир топ артта калган Абдуллахтын алдынан бир аял чыга калат. Бул аял Абдуллахтын или оозунда дастанга айланган сулуулугуна тымызын суктанып жүргөндөрдүн бири Варака бин Науфалдын карындашы Рукия эле. Ал да агасы Варака сыяктуу мурунку ыйык китептерди окуп, андагы баяндалган акыр заманда келе турган пайгамбардын сыпаттарын үйрөнгөн болчу. Абдуллахтын жүзүнө тигилип, андагы буга чейин эч көрбөгөн сулуулукту байкап, китептеги сыпаттар менен байланыштырып, бул сыймыкты башкаларга тарттырып жибербөө үчүн сулуулугу менен уяттуулугун унутуп, Абдуллахка жакын барып үн катат. Чоң жигит, токтой турсаң? Абдуллах токтойт. Аял, кайда баратасың? Деп сурайт. Жүзүнөн нур чачкан күнөөсүз Абдуллах, атам менен үйгө баратканбыз, деп жооп берет. Аял бул жоопту алган соң көп узатпай негизги максатына өтөт. Абдуллах, мени менен баш кошосуңбу? Абдуллахтын жүзү кызарып кетет. Намысына доо кетирчү бул сунушка кулак салбай жолун уланткысы келет. Бирок Рукия оңой менен кое бербей тургандай түрү жок. Арзуусун орундатыш үчүн башка сунуш аркылуу өзүнө тартууну каалайт. Эгерде мага үйлөнүүгө макул болсоң, сен үчүн канча төө курмандыкка чалынса, ошончолук төөлөрүм бар. Ошонун баарын сага беремин, дейт. Абдуллах кызыктыруучу бул сунушту да четке кагып, ар намыстуулукту көрсөткөн ушул жоопту берет. Арам ушунчалык ачуу дейсиң? Өлүмдүн ачуусу ага салыштырганда эч нерсе болбой калат. Адал болсо, абдан таттуу. Сен андан көрө баргында адалынан издегин. Абройлуу, уяттуу адамдар намысы менен динин тыкыр сакташат. Алар уятсыздык деп эсептелген ишке кантип батынып тайманбай барышсын?
Ал ушул кескен жообун берген соң сулуу Рукиянын капалуу жана таңыркаган көздөрүнүн коштоосунда жолун улантат. Арадан күндөр өтүп, Азирети Абдуллах үйлөнөт. Меккенин көчөлөрүндө экөө дагы бир жолу кезигишип калат. Баягы Рукия бул жолу да ага кыпындайда арзуу менен сагынуунун белгилерин көрсөтпөй, суктануу мындай турсун, сезимсиз суз карайт. Абдуллах себебин сурайт. Сага эмне болгон? Мурдагыдай эмессиң? Рукия: ал күнү маңдайыңда сырдуу нур бар болчу. Ошол нурдан улам өзүмдү жоготуп койгонмун. Азыр ал нурду көрбөй турам, деп жооп берет. Ооба, Азирети Абдуллахтын бешенесиндеги жаркыраган нур эми жок. Анткени ал нур ааламдын мырзасын курсагында көтөрүп жүргөн энелердин эң сыймыктуусу Азирети Аминага өткөн эле. Негизи Азирети Абдуллахка суктанып, ашык болгон бир эле аял эмес болуучу. Жаман адаттан алыс, таза, абдан адеп ахлактуу жана абийирдүү бул жигитке бүт Курайш кыздарынын көңүлү түшкөн. Бирок алар бешенесиндеги жаркыраган нурдун сырын аңдабай, Аллах Таала ага акыр заман пайгамбарынын атасы болуу сыймыгына ээ кылуусунун терең маанисин түшүнбөстөн ашык болушчу. Азирети Абдуллахтын Азирети Аминага үйлөнүүсү. Азирети Абдуллах күн өтүп, баралына жеткен сайын аны жактырган, көңүлдөр жарыкта айланган көпөлөк сымал айланчыктай баштайт. Ошентсе да айланчыктагандардын бирине да маани бербей, абийири менен намысына чаң жугузбайт. Жакшы көргөн уулунун бойго жеткенин көрүп, Абдулмуталиб аны тезирээк бактылуу үй бүлө курушун каалайт. Ал үчүн бардык жагы уулуна төп келген кыз табуу керек эле. Абдулмуталиб көп узабай ыйык туусун тапты. Бани Зухра уруусунун чоңу Вахб бин Абдуманафка барып, кызы Аминанын колун сурайт. Вахб бул сунушка кубанып, ыраазы болуп мындай дейт: "О, абамдын уулу, бул сунушту сизден мурун алганбыз. Аминанын апасы түндө бир түш көрүптүр. Айтканына караганда биздин үйгө жарык асман менен жерди каптаган нур кириптир. Мен да түндө бабабыз Ибрахим алейхиссаламды түшүмдө көрдүм. Мага Абдулмуталибтин уулу Абдуллах менен кызың Аминанын никесин мен кыйдым. Сен болсо кабыл алгын" деди. Таң эртеден бери ушул түш оюмдан кетпей койду. Качан келишет болду экен деп өзүмдөн өзүм сурап жаттым. Окуяны уккан Абдулмуталиб кубанганынан Аллаху акбар деп такбир айтат. Вахттын кызы Амина сулуулугу, адеби жана теги боюнча Курайш кыздарынын арасында эң жогорку даражада, бардык тарабынан Абдуллахка төп келген 14 жаштагы секелек кыз болуучу. Абдуллах ал кезде 24 жашка чыгып калган. Көп өтпөй той болуп, ааламдардын мырзасын жарыкка алып келчү бактылуу үй бүлө курулду. Азирети Абдуллахтын каза болушу. Үйлөнгөндөн бир нече апта өтпөй элдер кызыктай бир нерсени байкашат. Азирети Абдуллахтын жүзүндөгү нур Азирети Аминанын бешенесинде жаркырай баштаган эле. Демек, ааламдардын мырзасы Азирети Аминанын боюна бүткөн. Үй бүлөлүк турмуштун алгачкы айлары Азирети Абдуллах соода кербени менен Сирияга жол тартат. Ошол кеткен бойдон Азирети Абдуллах Меккеге кайтып келбейт. Бир нече ай өтүп, Меккеге кайткан соода кербенинин ичинде Абдуллах жок. Анын ордуна суук кабар келет. Абдуллах соода сапардан кайтканда Мадинада ооруп калат. Ушул себептен аны ал жактагы таякелеринин үйүндө калтырышкан эле. Кабарды угаары менен Абдулмуталиб дароо уулу Харисти Мадинага жиберет. Харис Мадинага жеткенчекти болоор иш болот. Азирети Абдуллах ааламдардын мырзасы уулунун жүзүн бир да жолу көрбөй, о дүйнөгө аттанып кете берет. Ошол жерде Ади бин Наджар уулдарынан Набига дегендин үйүнүн короосунда жерге берилет. Харис Меккеге ушундай суук кабар менен келет. Ошол замат бүтүндөй Меккени азалуу аба каптайт. Улуу кичүүсүнө карабай алып кете берген ажал бир заматта Абдуллахты жигит кезинде алышы Абдулмуталибтин үй бүлөсүн күйүткө салат. Мекке эли да аларга кошулуп, кайгысын тең бөлүшөт. Өзгөчө жаш келин Азирети Аминанын кайгы муңун түшүндүрө алгыс, терең болчу. Кабарды уккандан баштап шам сыяктуу эрий баштайт. Бир канча күнгө чейин көзүнүн жашы тыйылган жок. Ыйлайт. Ал ыйлап жатканда бүтүндөй адам баласынын көз жашын өзү алып келген нур менен аарчып, дарттарына дарман болуучу заттын жарыкка келээрине 2 айдай эле убакыт калган. Азирети Амина бул окуядан улам пайда болгон жаратын өз көз жашы менен жуурулуштура төмөндөгүдөй кошоп кошкон. Меккенин батка канаты Хашим урууларынан айрылды. Мекке Хашим урууларынын шаңынан куру калды эме. Өлүмдүн чакырыгына кулак салып, үйүндө оролуп кепинге кабырга кетти.
Өлім жер бетін қанша жыл айланса да, адамдардың арасынан Хашим уул сыяктуу бир жигит таап, ордун толтура албайт эме. Достору анын табытын көтөрүүгө шашты, аны колдон колго өткөрүп алып барышты. Деги ал кандай гана сымбаттуу, жоомарт, кандай гана мээримдүү жан эле. Аянычтуусу мындай мырзаны күтүлбөгөн ажалдын алганы. Азирети Абдуллах калтырган мурас. Азирети Абдуллах жаңы эле үйлөнүп, келечегинин пайдубалын эми куруп жатканда көз жумду. Ошол себептен артында калтырган мурасы абдан жупуну. Пайгамбарыбызды абдан жакшы көргөн Уммум Айман берекаттуу күң, 5 төө, бир нече кой, бир кылыч жана бир аз күмүш акча. Бирок аркасында Аллахтын жакшылыгы менен эки дүйнөнүн күнү болуучу кайырлуу уул калтырды. Нуру менен ааламды жаркытар зат, ааламдардын мырзасы Азирети Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам. Пил окуясы. Хидаят, туура жолго баштоо. Хидаят күнүнүн чыгышына аз убакыт калган кез. Ажылык мезгили келип, Каабага туш тараптан кишилер зыяратка келип жаткан. Каабага мынчалык көп зыяратчылардын топтолушу кээ бирөөлөрдүн ичин тартып, кыжырын келтирчү. Ошондойлордун бири Хабаш, Эфиопия. Хабаш падышачылыгынын Йемен башкаруучусу Абраха болгон. Абраха Каабага агылган кишилердин санын азайтуу үчүн Византия императорунун жардамы менен Сана деген шаарга Кулайс аттуу чиркөө курдурат. Ичин абдан көп чыгым кетирип, алтын жана күмүш менен кооздоп, тышында дүйнөнүн ар тарабынан ташылып келген баалуу таштар менен кооздойт. Мындай чиркөө ал кезде дүйнөнүн бир да жеринде жок эле. Бул кооз чиркөө аркылуу Абраха элдин баарын ошол чиркөөгө тартмак. Каабада жүздөнүүнү жаман оюнда биротоло токтотмок. Абраха чиркөөнүн курулушу бүткөндөн кийин Хабашстандын өкүмдарынын алкышына ээ болуу максатында мына бул катты жазат. Өкүмдарым, сизге ушул убакка чейин арабы болобу, башкасы болобу, эч кимиси кура албаган укмуштуудай ибадаткана курдурдум. Арабтардын ажылыгын бул жакка бурмайынча жаным жай албайт. Бирок Абраханын ушунча мээнети менен чыгымы текке кетет. Ошол кооз, жападан жалгыз чиркөөнү көрүүгө төгөрөктүн төрт бурчунан бир топ киши келет. Бирок бир гана анын кооздугун, жасалгасын көрүү үчүн келет. Ал эми Каабага агылган эл мурдагысындай эле токтомок мындай турсун, саны арбып, көбүрөөк каттай баштайт. Куллайстын булгануусу жана Абраханын чечими. Абраханын Каабага агылган элди өзүнө буруу үчүн жасалган чиркөө курганын арабтар да угушкан эле. Ошол убактарда Кинана уруусунан Науфал деген бирөө чиркөөнү булгоону көздөйт. Түнкүсүн барып, чиркөөнүн ичи тышын булгап, келген жагына качып кетет. Бул окуя ансыз да элдин Каабага агылуусун токтото албай жинденген Абраханы кыжырлантып, акылынан аздырып жибере жаздайт. Муну бир арабтын жасаганын укканда, арабтар муну Каабада элдин жүзүн бурган үчүн булгашты. Мен да алардын Каабасына барып, жер менен жексен кылып, шаарын талкалайм деп ант берет. Меккеге жортуулга камылга көрө баштайт. Хабаш падышасынан атактуу Махмуд деген пилди суратат. Хабаш башчысы да дүйнөдө чоңдугу, күчү боюнча теңдеши жок зор пил Махмудду Абрахага жиберип, тилегин орундатты. Абраха кошуунун камдап жолго чыкты. Махмуд деген пил менен кошуундун алдында туура Меккени көздөй жылып барат. Жолдо кээ бир араб уруулары бул кошуунга каршы чыккандай болушат, бирок баары бир токтото албай жеңилишет. Абраха кошууну менен Меккеге жакын жайгашкан Мугаммис деген жерге келгенде, алдыга атчан аскер тобун жиберет. Аскер топ Меккеге жакындап барып, Расул Акрамдын чоң атасы Абдул Муталиптин 200 төөсүнө кошуп, Курайш жана Тиха малыктардын төөлөрүн да айдап кетишет. Ал мезгилде Абдул Муталип Курайш уруусунун журт башчысы болчу. Абраха жана Абдул Муталип. Абраха элчиси аркылуу Курайш элине мындай кабар жолдойт. Мен силер менен согушканы келген жокмун. Болгону тегил ибадаткананы жыкканы келдим. Эгер мага каршы чыкпасаңар, жаныңар аман калат. Эгер Курайш уруусунун башчысы мени менен согушууну каалабаса, жаныма келсин. Курайштын башчысы Абдул Муталип элчиге мындай деп жооп берет. Аллахтын аты менен ант ичип айтабыз. Биз аны менен согушууну каалабайбыз. Кааласак да биздин күчүбүз жетпейт. Бул ибадаткана болсо Аллахтын үйү. Аны талкалануудан Аллах өзү коргойт. Ал өзүнүн ыйык үйүн коргобосо, бизде Абраханы бул ниетинен кайтара турган күч кубат жок.
Бетме-бет кезигип сүйлөшкөндөн кийин Абдулмуталип элчи менен кошо Абраханын жанына барат. Абдулмуталип сыртынан сүрдүү көрүнчү. Анын мындай келбетин көргөн Абраха эркинен тышкары ичинен сүрдөнүп, ага урмат көрсөтөт. Өзүнүн сыйлуу коногу катары сыйлап, эмне тилеги бар экенин сурайт. Абдулмуталип каалоосун билдирет. Аскерлериң 200 төөмдү айдап кетишиптир. Ошол төөлөрүмдү кайтарып берүүңдү сурап келдим. Абраха бул талабын жактырбагансып, аны шылдыңдагансып, сени биринчи көргөндө абрайлуу адам го деп ойлогом. Эми сүйлөгөн сөздөрүңдүн андай эмес экениңди байкадым. Мен ата-бабаң сыйынып келген сенин Кааба деген ибадатканаңды жыкканы келсем, сен андан сөз кылбай кайдагы 200 төөдөн кеп кылып жатасың да, деп буркан шаркан түшөт. Абдулмуталип Абраханын бул сөздөрүнө такыр маани бербестен, мен төөлөрдүн ээсимин. Каабанын болсо өз ээси бар. Албетте аны ал өзү коргойт деп жай гана жооп кайтарат. Бул сөздөргө Абраха ачууланып, аны менден эч ким коргоп кала албайт, дейт. Абдулмуталип да басынып калбастан мындай деп жооп берет. Ал жагы менин ишим эмес. Сен мындасың. Ал маңдайыңда турат. Бул тартышуудан кийин Абраха Абдулмуталиптин тартып алынган төөлөрүн кайтарып берет. Абдулмуталип кошуун өргөн жерден айрылып, Меккеге келет да болуп өткөндөрдү Курайштарга айтып берет. Анан жанагы 200 төөнү Аллах үчүн курмандыкка чалуу ниетинде эн салып агытып жиберет. Элдин Меккени бошотуусу. Абдулмуталип Абраханын аскерлеринен элин аман сактап калуу максатында элге Меккени бошотууну буйрат. Бир нече киши менен Каабанын жанына барып, эшигине жабышып мындай деп жалбырат. Аллахым, бир кулда өзүнүн үйүн, мал-мүлкүн коргойт. Эртеңки күнү алардын дини, кубаты үстөмдүк кылбоосу үчүн сен да өз үйүңдү коргой көр. Мекке бошотулуп, элдер тоо ташка, кокту колотко жашынышып, Абраханын аскерлеринин эмне кылаарын күтө башташат. Меккеда, Каабада, Курайштарда кайгы муңга малынат. Аскерлер чабуулга даяр, бирок эртеси күнү эртең менен Абраханын аскерлери Меккеге кирип, Каабаны жер менен жексен кылууга толук даяр. Бир эле белгини күтүп турушкан. Ошол күн жекшембеле. 571 жылдын Мухаррам, ай жыл санагы боюнча Мухаррам айынын 17-си. Кошуун эми ордунан жылаар мезгилде Абраха жол көрсөткүч кылып дайындаган Нуфайл бин Хабиб аттуу киши чоң пил Махмудту кулагына минтип шыбырайт. Чөк Махмуд, чөк. Келген жагыңа соок айткын. Сен Аллах ыйык кылган шаардасың. Бул сөздөрдү айткан соң качып барып, бир тоонун аркасына жашынып калат. Нуфайлдын бул сөздөрүнөн кийин ошол тоодой зор пил дароо чөк түшөт. Пилди тургузуу үчүн бардык айланы кылып көрүшөт, бирок бир да натыйжа бербейт. Жүзүн Йеменге бурушса чуркайт, Шамга, Дамаскка багытташса жүгүрөт. Чыгышты каратышса да дал ошондой абал. Бир гана Мекке тарапты көздөгөндө кудум эле буттары тушалгандай баса албай, Махмуд пил чөк түшө берет. Минтип баары пил менен алып урушуп, анын бул жоругуна эч кимисинин акылы жетпей турганда, Аллах Таала Жалал ысмы менен назар салып, Куранда Абабил деп аталган куштарды деңиз тараптан Абраханын аскерлерин көздөй учурат. Карлыгач сыяктанган ал куштардын ар бири бирин оозуна, экөөнүн эки чеңгелине уучтап, буурчактай чоңдукта 3төн таш алып келип таштайт. Бул таштар тийген ар бир аскер ошол замат жерде тебеленип мерт кетет. Таш жамгырынын астында калган аскерлер таң калуу менен алдастап калышкан эле. Заматта алар өргөгөн жай жыгылган, өлгөн аскерлер менен мал жандыктарга толот. Таш тийбегендери туш тарапка качып жөнөшөт. Абраха да ошол тапта жанын эптеп куткаргандардын арасында эле. Бирок таштан алган жарыттан улам кийинчерээк ал да максатына жетпей өлүп, күм жан болот. Каабага каршы басуудан баш тарткандыгы үчүн сыйлык катары пил Махмуд аман калат. Аллах Таала Абраханын кошуунун Абабил куштары менен кыйратып, өздөрүн жер менен жексен кылгандан кийин артынан нөшөрлөгөн жамгыр жаадырат. Жамгыр сели Абраханын өлгөн аскерлерин деңизге агызып салат. Улуу Раббибиз Кур'ани Каримде мындай окуяны кабарлайт. Биринчи, сенин эгең пил ээлерин эмне кылганын көрбөдүңбү? Экинчи, алардын арамой максаттарын ойрон кылбадыбы? Үчүнчү, аларга тоо менен куштарды жөнөтпөдүбү? Төртүнчү, ал куштар тигилердин үстүнө бышкан чопо таштарды ташташты. Бешинчи, ошентип аларды чайналган эгиндей кылып салды.
Бул окуя пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбарлыгынын бир далили болчу. Анткени бул окуя жарык дүйнөгө келерине аз эле убакыт калганда болуп, туулган жери, сүйүктүү мекени жана кыбласы болгон Мекке менен улуу Кааба окмуштай көрүнүштө кайыптык бир күч менен Абраха кошунунун кыйратуусунан аман калган. Ооба, Аллах Тааланын мээрими жана акылмандыгы албетте сүйүктүүсүнүн урматына бул куттуу ибадаткананы Абраханын кошунуна тебелетмек эмес жана тебелеткен да жок. Кошумча маалымат. Расул Акрамга элчилик милдети жүктөлүү электен мурунку пайгамбарлыгына байланыштуу болуп өткөн кереметтүү окуялар Ир-Хасад деп аталат. Бул окуялар пайгамбарыбыздын пайгамбарлыгына далил болуп беришет. Аалымдар Пил окуясында ошол Ир-Хасадтын катарына кошкон.